окуучуларым, кайрадан 7-класс кыргыз тили сабагы. Балдар, үй тапшырма силерге 233 көнүгү берилген. Силер бул көнүгүүнү онлайн түрүндө аткардыңар. Эми өтүлгөн темалар боюнча эсибизге кайрадан салалы. Байламталардын маанисине карай бөлүнүшү деген теманы өткөнбүз. Байламталар маанисине карай кандай түрлөргө бөлүнөт? Байланыштыргыч, божомолдогуч, каршылагыч, себеп натыйжалагыч, салыштырма жана шарттуу. Эми балдар, бүгүн силер менен биз жаңы тема өтөбүз. Сабагыбыздын темасы байланыштыргыч байламта. Сабактын максаты байланыштыргыч байламталар менен таанышасыңар, алардын сүйлөм тизмегинде аткарган кызматын үйрөнөсүңөр, ооз-эки жана жазуу кепте байламталарды туура колдонууга көнүгөсүңөр, кыргыз тилин кадырлоого, сүйүүгө тарбияланасыңар. Байланыштыргыч байламта деген эмне? Сүйлөм тизмегиндеги бир өңчө мүчөлөрдү бири-бирине багынбаган сөздөрдү, сөз айкаштарын жана татаал сүйлөм тутумда жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара байланыштырган байламталар байланыштыргыч байламта деп аталат. Байланыштыргыч байламтага төмөндөгүдөй кызматчы сөздөр кирет. Жана, менен, да, дагы, ары, жанада, жана, дагы, менен, да, жана башка. Мисалы, адамды таалай менен эмгек гана даңкка бөлөйт. Биздин күчүбүз да, бактыбыз да эл менен. Бектургандын аңгемеси укулуктуу жана кызыктуу болду. Атадан алтуу болсо дагы сыйлашпаса жат болот. Сатар, энеңдин тилинен чыкпа, жана дагы жакшы уку. Бул жерде балдар өзүңөр байкагандай, менен, да, дагы, жана дагы деген байланыштыргыч байламталар сүйлөм менен сүйлөмдү, сөз менен сөздү байланыштыруу кызматын аткарып жатат. Ушул жерден балдар бир нерсени силерге эскертип айткым келет. Сүйлөмдүн тутумунда да байламтасы менен да бөлүкчөсү аралаш колдонула берет. Мындай учурда да байламтасынан кийин үтүр коюлат. Мисалы, эл турду да, кыймыл да башталды. Той бүттү да, эл да тарай баштады. Кар кетти да, күн да жылый баштады. Мына көрдүңөр балдар, бул жерден байламтадан кийин үтүр белгиси коюлду. Ал эми бөлүкчөдөн кийин эч кандай тыныш белгиси коюлган жок. Жана, менен деген сөздөр дайым эле байламталык милдет аткара бербейт. Жана тактооштун, менен жандооштун да милдетин аткарат. Мисалы, жана уулунун үйүндө унчукпай койгон Зулайка азыр келип кетти. Бул жерде жана деген сөз байламта катары эмес, тактооч катары келди. Бул жерден биз суроо берип көрөбүз. Качан уулунун үйүндө унчукпай койгон Зулайка азыр келип кетти? Жана мезгил тактооч болду. Кийинки сүйлөм. Ушул сөздү жана айтса болмок. Ушул сөздү качан айтса болмок? Ушул сөздү жана айтса болмок. Бул жерде жана деген сөз мезгил тактооштук сөз түркүмү катары келди. Эмгек менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Бул жерде менен деген сөз байламта эмес, жандооч катары келди. Каркыра катары менен жүрөр, кадырлашым сени менен жүрөр. Бул жерде дагы менен деген сөз жандооч катары келип жатат. Дагы деген сөз сүйлөм тизмегинде төмөндөгүдөй маанилерде да колдонулат. Байламталык, тактооштук жана бөлүкчөлүк. Мисалы, түн ортосу болсо дагы танабай жол жүрүп келет.
Бул жерде байламталык милдетти аткарып жатат. Мен китепти дагы сатып алдым. Бул жерде дагы деген сөз тактооч катары келди. Мен дагы жакшы окуй алам. Бул жерде бөлүкчөлүк мааниде колдонулуп жатат. Эми балдар, өтүлгөн темабызды бышыктоо максатында машыгуу жумуштарын аткарабыз. Китебиңерде төмөндөгүдөй текст берилген. Бул текстте көп чекиттин ордуна тиешелүү байланыштыргыч байламталарды коюшубуз керек. Тексттин маанисини, мазмунуна ылайык биз темасын да коюп алабыз. Эгерде силер даяр болсоңор, анда бул текстти окуп, көп чекиттин ордуна тиешелүү байланыштыргыч байламталарды койгула. Эгер балдар силер тиешелүү байламталарды койгон болсоңор, анда чогуу көрөлү. Анда эмесе окуйлу. Жүгүрүү да, чуркоо да ден соолукту чыңдайт жана жакшыртат. Булчуң гимнастикасы машыгуу менен жүгүрүүнү да талап кылат. Жумасына бир жолу жүгүрүү да жакшы натыйжаларды берет. Жүгүрүү жүрөктүн иштешине дагы, ден соолукка дагы жакшы таасир этет. Өзгөчө жүрөк жана кан тамыр системасынын көрсөткүчтөрү жүгүрүү убагында абдан жакшырат. Окуу менен да, иштөө менен да алекпиз. Демек, балдар, биз текстти окугандан кийин ден соолук, спорт тууралуу түшүнүк алдык. Спорттун түрү болгон чуркоо, жүгүрүү тууралуу жакшы маалыматты алдык. Жүгүрүүнүн, чуркоонун адамдын ден соолугуна абдан мааниси зор экен. Чуркоо бул адамдын жүрөгүнүн иштешине абдан таасирин тийгизет. Ошондой эле биздин ден соолугубузду абдан жакшыртарына биз ишендик. Эми бул текстке биз кандай тема койдук? Жүгүрүү деп тема койдук. Эми балдар, силер бул текстке өзүңөр көрүп тургандай кайсы байланыштыргыч байламталарды кое алдыңар? Да, жана, менен, дагы, менен да деген сыяктуу байланыштыргыч байламталарды койдуңар. Эми балдар, биз байланыштыргыч байламта тууралуу жалпы маалымат алдык. Байланыштыргыч байламталар сүйлөм тизмегинде сөз менен сөздү, ошондой эле сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу кызматын аткарарын түшүндүңөр. Айрым байламталары дайым эле учурда байламталык кызматты аткара бербейт экенин билдиңер. Кээ бир байламтага окшогон сөздөр сүйлөм тизмегинде да колдонуларын үйрөндүңөр. Эми балдар, үйгө тапшырма. 337 көнүгүүнү карайсыңар дагы. Ушул көнүгүүгө карап байланыштыргыч байламталарды катыштырып сүйлөм түзгүлө. Ушу менен балдар, сабагыбыз соңуна жетти. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.